Қараңғыда saat 6, кешкі saat 6 фитнеске келдім дағы. Жанымды қинап. Баяғы басынан есекке ұшқашқандан кейін түшпе дейді ғой, сондай болып отыр. Дағы бір фитнесті көргені келе табыс. Ушул жер жақсы, ушу жерден алған табыс. Членствоны кішінекейлік қышайды. Кіп-кішінекейлі екен. Саунасы да жоқ екен, джакузisi да жоқ екен, бассейні да жоқ екен. В общем, кіп-кішінекей екен. Мол жерде класстар өтөт деп қойды ғой. Ну, так емелері, машиналары жап-жаңа емекен. Качественный, мен барып жүрген жерге қарағанда. Ну, мне не понравилось. Дағы башқа фитнес-центрді көргені кел табыз. Чоң оқшойды, чоң. Біздің үйден где-то бір 8 минут. Көрелі қандай жер екен. Санын жер екен. Санын жер екен. Очень интересно. Women's locker room дейді. Здесь классно. This is locker room. Yeah. Ондай жер екен бияғы. All the cardio is here, pretty much treadmill, elliptical, bikes. Теннис немесі де бар екен, теннис. Машиналары. Арғайсы фитнес арғандай болады да. Бірінші жаңағы біз барған фитнес қымбат болды екен, $100. Членство. Плюс еще класстар болды екен, әрбір классы $35. 70. Ой, шем толтыра $140. Төлін қылады екен. Даже андан да көп. Бұл жер болса $36 екен. Айына. Ошо саунасы бар екен. Ошо плюсу сауна екен. Анан ел аз келет екен бияққа. Самый лучший мұрынғы барып жүрген Вернон Хиллс. Саунасы да бар болчу, влажный эмеси да бар болчу, жанакы парною, джакузиси бар болчу, бассейн бар. Бірақ $180 болчу да айына. Ойлонобуз. Аз барып жүрген жерим барлы бар, только эме жок да. Саунасы жоқ, эчтекеси жок. Ошол маған ошол негизи ошол керек болуп атат да. Көрөбүз дагы. Ассаламу алейкум. Менин көрчүлөрүм. Фитнес тандап жүрүп акыры кийинки барып атканыма бара жатамын азыр. Таң атпай. 7:30 болду. 8 болоюн деп калды. Баягы уже барып атып көнүп калып турбайсыңбы? Машыгып атып, кадимкидей ошо системага кирип адам көнүп калат экен да. Үйдө отура албай. Через день жок дейм, мурунга бир күндө жасап атып эле, азыр через день. Иншаллах. Буту башым жакшы болуп калды. Мен да жакшы басып дегенимде жакшы басып, бутум оорубай, кырс дебей, этажга жана тепкичтерге жакшы чыгып калдым. Алхамдулилла. Ошон үчүн мен курдаштар, мен курактуу кыз келиндер, апалар, эжелер, тайнелер, кудагыйлар эметкиле машык кыла. Мен эмени көп көрөм, социалдык платформаларды карайм эми. Анан ошол жерде вайнга түшүп аткан, видеого түшүп аткан кыздар айбай толуп алгансыңар. Болбойт. Ар кандай оорулар кап келет, ашыкча салмактуулук. Нанды аз жеш керек. Камыр тамакты аз жеш керек. Анан эмне жейбиз дешиңер мүмкүн, жегиле, аз жегиле. Эртең менен түштө жеш керек. Андан ары уже всё болбойт кечинде. 6-дан кийин тамактанбай, уже тамактанууну токтотушса эле, Кудайга шүгүр. Даже 6-дан кийин дагы 1 саат бассаңар болот да. Үйдүн ичине басып жүрө бергиле. Легкий движение, кардио упражнение жасасаңар эле кетет экен. Мен уже гана сентябрдан бери, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь уже 6-ай кетти, уже кадимкидей уже системага келтирип алдым да.
өзүмдүн эмемдичи, жашоомду, денемди, кандай тамактанып, кандай машыгуу кылуу, ушул баары жакшы болот экен туугандар. Өзүбүз үчүн да, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, өзүбүздүн сапаттуу карылыгыбыз үчүн, балдарга күч келтирбей, балдарды кууратпай дегендей ооруп калып, тиягым оорутуп, биягым оорутуп деп жатып калып, бутубуз баспай калып, өсөм деген балдарды кууратпай, жакшы сапаттуу карыйлы. Туурабы? Же туура эмеспи? 50ден кийин жашоо башталат экен да. 180ге чейин биз сапаттуу жашап берсек, Алла Таалам берген жашты дейинчи, эми 80 дебей, ким билет канча жашарыбызды. Бирок канча жашасак дагы ошончо жылды сапаттуу жашап өткөнүбүз жакшы, туурабы? Мен бараткан фитнесчи негизи центрде, фитнес центр деп коет, Wheeling Park Center. В основном жана эмелер, бабушка, дедушкалар көп барат. Эмеле биздин бир класс кардио упражненияны кадимкидей бий аркылуу музыка коюп өтөт да, машыгуучу. Өзү бир 75те, өзү деле мындай эңкейип калган, чөгүп бараткан кемпир да. 1 саат машыгат десең, тынбай. Можен кандай болуп калат? Школьный автобус туруп алыптыр, аябай чатакта ушу школьный автобус. Не дай бог озуп өтүп кетчү болсоң, полицияга түшүп каласың. Жакындап калып. Ошол фитнес центрде эме кычырап эле абышка кемпирлерге бирин жетелеп алган араң, ашы инвалидный коляскага отуруп алып келишет, отуруп жасашат. Эл менен эл болуп, эл менен аралашат жок дегендечи. Вообще бир колу жокту да көрдүм. Бир колу жок. Абышка постоянно мен вторник сайын көрөм да, саат 9да. Келет бир Кэфи деген бир, ошо жана 75 жаштагы кемпирдин сабагына. Ал кемпир бизден кыйын. Биз эсибиз болуп калат. Ал болсо сүйлөп атат ишөчү. Оңго, солго деп сүйлөп турат. Булар кыйын болот экен, ден соолуктарына карашат экен. Мүмкүн 80де болуш керек, кайдан 75 деп атам. Мүмкүн 80ден ашкан болуш керек, просто өзүн жакшы сакташканда буларчы. Биз эле эңкейип калып атпайбызбы, чөгүп калып атпайбызбы, кыймылдабай. Бутту өзгөчө бутту иштетиш керек экен, туугандар. Бут эмне үчүн? Бут эмне үчүн берилген мүчө? Бассын деп. А биз бастырбай атабыз, жатабыз, отурабыз, столго отуруп тамак ичип атабыз, жерге отуруп тамак ичиш керек дегендей да. Басыш керек, күнүнө 10 миң кадам басыш керек. Шагомеримди унутуп калган турбаймынбы? Шагомер сатып алыш керек, ушундай цифровой саат болот да. Цифровой шагомер. Баскан сайын ар бир кадамды эсептеп турат. Келип калдык. Мана, көрүңөрбү? Машина. Толтура. Бияқта уже бирөө чыгып келатат. Мына монун баары абышка кемпирлердин машиналары. Килтеген фитнес центр бул деле. Мага ошо бир минусу эме да. Бассейни бар, бирок эме сауна, жанакы эмелери жок да. Джакузиси жок. Сауна, жанакы Vernon Hills мурунку биринчи жолу барып аткан фитнесимдегидей жанакы турецкий баня жок, жанакы паровой. Мына бияқта да келатат. Эми бияктан табалы. Орун табылар бекен. Бар экен. Эртең менен таң атпайдыр көп абышка кемпир. Именно ушул парковкага абышка кемпирлер коет. Жашырактары бул аркасына коет да, аркасына. Анткени араң басышат да, можең эле коюп коеюн. Мен деле кемпир болуп кетпайм деп коем. Ара келдик. Эми 1 саат эле башлагам желет ошол. Басам, буттардын мышцаларын кадимдей качать этем машинага. Бүгүн сабакка катышпайм, сабак кечирээк, мен каалаган сабак. Ошол. Андан көрөк жумуштарым бар. Эртерээк барып. Ладно, давайте. Подругам келип, сонун 3D итальянский обой тагып бер. Мына
Видите, какой эффект? Мана. Бұл... Я. 3D эффект. Бұл деген только эмеменен жасалып тұрған обой екен. Личный заказ менен мына момда кылып туруп соны эметип берди. Аябай сонун кылып туруп кайрыларды тагып койду. Сонун карагачы 3D эффект. Бул деген Италияда жасалып турган обой экен. Стенанын бир эле жагын эметтик. Ушундай сонун болуп эле эффект болуп калды.